Салам достор, элден куруп албай, мен дагы карантин учурунда эмне менен алек болуп жатканымды бөлүшүп коюуну туура көрдүм. Эмесе, мен өзүмдүн кесибим конструктор дизайнер болгон үчүн, тактап айтканда, бычык тиккенибиз үчүн мен усталар кандай ыкманы колдонушат билбейм, мен боор менен уровенди түзөп алайын дедим алгач. Мындай кылып уровень менен боор менен түздөп чийип алдым. Аягына чейин мындагы чийип алдык. Бул жакты эшик тушту дагы ушундай кылып чийип алдык. Андан кийин эки жагына эки кирпич коюп алабыз дагы. Мындай кылып бетинин уровенин түздөйбүз азыр. Ушул немеден лентадан ылайды кирпичтин ар жакка ашырбаганга аракет кылабыз. Бекер жатпай. Биздин өзүбүздүн чакан мамлекетте бул айымдын жумушу, бул мырзанын жумушу деп бөлмөй деген жок. Ар ким колубуздан келгенин, ар ким эмнеге кызыкса, ошол жумушту аткара берет дейт. Мына ушул жылкадан ашырбаганга аракет кылабыз. Көчөгө чыкпай калдык, ырдабай калдык, бийлебей калдык, окууга барбай калдык, жумушка барбай калдык, ачка калдык деп ар кайсыны жаза бербей, мына ушундай кылып үйдөн алаксый берсек, бир күнү карантинда бүтүп калар, Кудай буюрса. Мындай кылабыз мына. Сыртын тазалап коебуз. Негизи бул бөлмө, бул бөлмөбүздүн бул жагы ашкана болот, ал эми бул жагы көмүркана болот. Ошон үчүн экөөнүн ортосун бөлүп жатабыз. Жылкадан ашырбаганга негизи адам баласын, Кудайым адам баласын бардык нерсеге шыктуу кылып, аябай жакшы жаратылыш кылып жараткан экен да. Ар бир адам кызыкса, колдон бардык нерсе келет. Ошон үчүн эң негизгиси күчтүү кызыгуу жана каалоо болушу керек. Анан мунун үстү дагы текши болуп атабы, ошого дагы көңүл бурушубуз керек. Мына ушундайча кылып үйдө эрмектеп эң жакшы иштерди кылып жатабыз. Мына ошентип достор, эртең менен башталган узундугу 3 метр, бийиктиги 2,30 болгон дубалыбыз кечке жууп аягына чыкты. Бүгүнкү күнгө эң сонун жумуш болду. Антип биздин дубалды көргөзүп коелу.
Абдан кубанычтабыз. Коронавирус илдетин кай өлкө азыр билбесин. Кытайдан чыккан аламат каптады инсан дүйнөсүн. Күндүзү кечке үйдөсүң, көчөгө чыкпа түндөсүн. Шакырма бала милиция штраф салып ийбесин. Өпкөсү курап чарчаган, өлүдө күндө канча жан. Укастап калба жуктуруп, олактап жүргүн талпадан. Кудайдын буда жазганы, көрсөттү журтка тасканы. Балекет болуп кетпесин, бетиңден чечпе маскаңды. Агаңды көрсөң замандаш, алыстан эле саламдаш. Берилип колуң карма